Кымбатка бүгүн майрам ырырдап бийбилеп жаратылыштын койнунда эс алганы келген. Мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдар үчүн мындай эс алууну Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы колго алган. Мен бул жерге азыр неберемди алып келдим. Ошо бир аз мүмкүнчүлүгү чектелген неберемди алып келдим. Кудайга шүгүр, буга чейин стройпарк алып барып ойлотушту. Эч кандай көз алдында калып аткан жокпуз. Пикниктерди уюштуруп, ушундай нерселерди уюштурган соцштанын дегеле уюштурган пенделердин бардыгына ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Райондогу 60 баланы кароочусу менен бир күндүк эс алуу Көк Жаңгак шаарында уюштурулду. Ал үчүн райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы демөөрчүлөргө кайрылып тамак аш жол акысынан тартып ар кандай белектерди да тапшырышты. Мындан ары ушундай эле акцияны өзүбүз талкуулап сүйлөштүк. Бир эле мындай эс алдыруу эмес, жеке жанагындай концерттерге дагы киргизүү, кинолорго киргизүү атайын бир спонсорлор таап уюштуруп киргизели деп атабыз. Андан сырткары мына июнь айында лагерлер иштеп баштаса, ушул жака дагы тийиштүү жактарга тизмени берип жөнөтөбүз. Бизде каттоодо турган балдарды. Соцсеttедагылардан сурадык эле, ушул күнү уюштурабыз деди. Ошол күнү бизди дагы чакырып койгула. Белектерибиз бар эле. Колубуздан келишинче жардам берип калайлы деп келгенбиз. Мен дагы жер кыдырып көргүм келет деп аталган акциянын катышуучуларынын маанайы жакшы. Аларга шарт түзүү, коомго аралашуусу, жашоого болгон көз карашын өзгөртөт. Андыктан мындай эс алууларды, оюн зоокторду уюштуруу зарылдыгы күч. Быйылкы жылдын эсебинен бул өзлөрү барып, көп каралып, энелердин үйлөрүнө чейин барып каралуулар болуп атат. Бул деген жакшы жыйынтык берет деп ойлойм. Андан сырткары биздин энелерибиз дагы көп нерсени түшүнүп калышты. Анткени балдарды коомго кошуш керек экендигин, балдар коомго кошулса өнүгүүсү жакшы болушун, бардык эле толук кандуу балдар сыяктуу эле булар деле баардык нерсеге акылуу экенин эми түшүнүп барышат. Сузак районунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 300дөн ашуун жаран бар. Аларга мамлекет тарабынан пенсия төлөнүп турат. Башка жылдарга салыштырмалуу өткөн жылдан бери 100%га төлөнүүчү акчалары көбөйгөн. 1-июндан тартып пенсияны дагы көтөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыкты. Ал эми Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы мындан ары лагерлерди уюштуруп, балдар үчүн өзгөчө кам көрүү жагын карап жатат. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Сузак району.